Илгери бир заманда элге журтка ийгидер болгон Каганды же Баатырды издешет экен. Журт мыктылары чогулуп алып, алардын астынан эл башкарам, туу көтөрөм, дубанды бузам, каным жаным элдики деген азаматтар ат көлүгүн минип, курал жарагын алып чубап өтө баштайт. Даанышмандардын арасынан бирөө чыгып, жакындагандын бирине Баатыр, минген атың кимдики?» десе, ал кыйынсынган азамат «Меники!» деп алчактатып бастырып өтөт экен. Экинчисинен «Баатыр, минген атың кимдики?» десе, «Меники!» деп ал дагы бастырып өтөт экен. Үчүнчү, төртүнчүсү да ошол тейден өтүшүп, бешинчи болуп бастырып келе жаткан жигит атынын оозун тартканда «Уулум, сенин минген атың кимдики?» десе, жигит ойлонбостон туруп шыдыр «Биздики!» деген экен. Мына ушуну Каган кылып шайлайбыз деп жөнөкөй жүрүштөн, жөнөкөй эле акыл калчап кароонун өзүн ырымга, бактыга айлантып, улуу сөздөргө, нарктуулукка таяп Каган шайлашкан экен. Акелерибиз душман каймагыңа көз артпайт, аймагыңа көз артат. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып биригип туралы дешкен. Кудай жоодон сактасын, жетимге санаалаш, жесирге каралаш бол. Кайратты элден, келбетти жерден ал. Тазалыкты суудан, ынтымакты туудан ал дешкен. Бул нарктуу сөздөр азыркы күндө көп айтылбай баратат. Элибиз эчен заман туу алдында ынтымакка, биримдикке, баатырлыкка биригип келишкен.